жатказгандай депчи. Анан эми биздики азыркы жашоодо карап алып кичине жолукту күнөөнү тобо кылайын, кичине Аллага ыйманга келейин кой деп эми кичине жолукка кирип барып көпчүлүгү ката кылат. Сигаретин таштай албайт, башкасын кыла албайт. Ошого окшош адамдарды карап, чала малдаларды карап, мына ошентипчи илими жок. Ар бир нерсенин илими бар да. Мисалга азыр поварду алып келип сваркага коюп койсоң, сварканын эмнесин кыла алат. Мына ошондой эле азыр биз эмне кылабыз? Бул пайгамбарыбыздын чыныгы мураскорлору, булар ким десе пайгамбардын жолун көргөзгөн, булар чыныгы алымдар деп коет. Мисалга Абдышкын Нарматов Садыбакастан мына чубак ажылардан айыл таба аласыз сиз? Ошого окшош. Биз кимди карап жашашыбыз керек? Биз мына окшошон чыныгы алымдар гана бизге үлгү. Себеби жаралган адам ар биринде кемчилик бар. Просто өзүбүздүн кемчиликти Алла Таала өзүбүзгө көргөзбөй жашырып коет. Аны өзүбүз гана билебиз, Алла Таала гана билет да. Ошондуктан бул аз биз көпчүлүгү мына көчөдө таксырларды мына ушундай намаз окуйт десе эле болду, диндар, молда деп түшүнүп алабыз да. О чыныгы молда деп о 7 жыл илимди алып, толук кары Куранды толук жаттап, элдин эмесинде дипломду алып, медреседен бүтүп чыккан адамдан анан ошондой кемчиликти көрүп айтса болот да. Биздикилер көпчүлүгү мына көчөдө 5 мал намаз окуп кичине сакал койсо эле сакалчаның деле, жолукчаның деле аны кылып жүрөт го, буну кылып жүрөт го. Олар кылса кыла берсин. Сизде бизде бар акыл, аларда деле бар. Биздин бир жакшы фарзыбыз билген жакшылыкты мындай кылба, бул туура эмес, бул туура деп багыттап коюш гана. Аларды карап биз эч качан үлгү алыштын кажети жок. Адам баласы жашоодо ушунчалык жакшылык көп сиз менен бизде. Мына окшош адамдардан эмне динден түшүнүгү барбы жокпу? Адам менен адам качан билет? Миң жакын, мисалга азыр мына дос балам да, бул дагы дос балам. Буларды мен жакшы жаман деп эч бир нерсесин айта албайм. Себеби булар менен мен бир комнатада болбоду дегенде 2 ай 3 ай жашап көргөн эмесмин да. Адам менен адам миң жакын болсо дагы жашаганда билет дейт да, кандай экенин, туура? Экөөбүз эки башка жашагандан кийин мындай деп айтыш кыйын да. Көпчүлүк туугандарыбыз эмне кылат? Жашоодо ушунчалык жакшылык көп, ислам дини ушунчалык таза дин. Биздикилер ар кимдин мына ошого окшогон айыбын карап кемчиликтерин карап, анан өзүбүздүн жашоодо да менде да мындай болуп калбайбы экен, мындай болуп калады экен деп жаман ойлорду ойлоп отуруп, жаман күмөндөрдү кылып отуруп, адамдан жаман сыпатты көрүп отуруп, жашообузда жакшылыктын 3төн 1 эмес, 2син жаман нерсеге айландырып алабыз да. Бул жаман күмөн, жаман ойдун бардыгы ошондуктан ар бир адам кемчиликтүү дейт. Адамдан карасаң, только жакшы сапаттарын карап жүр дейт. Канчалык жакшы сапатты канча адамдан көргөн болсоң, ошо жакшы сапаттын бардыгы сага өтөт дейт. Адамдын качан гана жаман сапаттарын изденип, мына ошол кемчиликтерин канча адамдан канча жаман сапатты көргөн болсоң, Аллах Таала мына ошол жаман сапаттын бардыгын сага коюп коет дейт. Наоборот, бирөөдөн кемчиликти көрдүкпү? Аллага шүгүр, андай менде туура эмес, кемчилик жок. Жараткан сага миң мертебе шүгүр. Мына ошо бир тууганыма дагы өзүң хидаят бер деп жакшы бата кылып коюш керек болду. Себеби менмин деген алым дагы адашат, менмин деген акылман дагы. Ар бириңиздерге 100% айтам, билген мээбизде сакталып турган нерсени кээде бир шашабыз дагы ошол нерсени миң эстесек дагы жатка билген нерсе мээбизге келбей калат, туурабы? Ойуңузга алабызбы?